Эгерде сиз монолист, массажист же кандайдыр бир мануальный техникалар менен иштесеңиз, сизге кол ооруу, бел ооруу менен, тизе ооруу менен келип, ошол адамдарга жакшы тез арада жардам бере албайсаңыз, толугу менен айыктара албайсаңыз, анда прикладной кинезиология боюнча курска келиңиздер. Бул курста эмнени үйрөнсө болот? Тизе менен кантип бат айыктырыш керек, кол ооруну кантип бат айыктырса болот, кайсы убакта айыктыра аласыз, кайсы убакта айыктыра албайсыз, бел ооруну кайсы убакта тез арада айыктырсаңыз болот, кайсы убакта дарылоо көпкө чоюлат же болбосо такыр эле дарыланбай турган ооруларды сиздерге үйрөтөбүз. Менин тажрыйбамда 22 мм грыжа менен бир апа келген, 60 жашар. Кудайга шүгүр, 2 жуманын ичинде жакшы болуп кетти. Эң негизгиси бел оорунун негизги биринчи көйгөйүн таап, ошону алыш керек. Ошол көйгөйдү чечкенди үйрөнүп кетсеңиздер болот. Атабыз, апабыз, кандайдыр бир туугандарыбыз, жаныбызда аялыбыз же болбосо күйөөбүз бел ооруу менен, баш ооруу менен, мойун ооруу менен көп жерге барып, эч кандай жыйынтык чыкпаган кишилер бар. Эгерде сиз аларга жардам бергиңиз келсе, анда дароо эле келип, бизден окуп үйрөнүңүздөр. Бул жерден жакшы техникаларды үйрөнүп кетсеңиздер болот.